Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстандын алтын байлыгы чындап эле кыргыз элге иштеп жатабы же кимдир бирөөлөрдүн капчыгын толтуруп жатабы деген суроолорго жооп издеп көрөбүз. Кумтөр толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold компания ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион акш долларынан ашык каражат. Өзүңүздөр уккандай, Садыр Жапаров Кумтөр Gold ишканасы толугу менен Кыргызстанга кайтарылды деп жар салган. Кирешеси жылына 320 миллион акш долларды түзөт деп элди кубандырды. Бирок ошол кирешенин кичине гана четин эле айтып койду. Же башка бөлүгү экинчи чөнтөккө түшүп жаткан жокпу деген мындай суроого Темиров Лайф иликтөө чыгаргандан кийин өзгөчө актуалдуу боло баштады. Себеби жакында эле Бириккен Араб Эмираты Кыргызстандан 840 миллион акш долларлык алтындын дайынсыз чыгып кеткенин көрсөткөн. Бүгүнкү темабыз алтын тонналап жоголгону жана бийликтин бул боюнча эч кандай чара көрбөгөнү, маселени укмастан калтырганы. Анда статистикадан баштайлы. Бириккен Араб Эмираттарынын маалыматы боюнча Кыргызстандан 920 миллион 400 миң долларга алтын импортталган. Эми көңүл буруңуздар. Биздин расмий отчет боюнча биз 80 миллион 300 миң долларга гана алтын экспорттогонбуз. Ооба, туура уктуңуздар. Айырмасы дээрлик 840 миллион доллар. Акча кайда? Тагыраак айтканда, алтын кайда, урматтуулар? Башка мамлекетке контрабанда же коррупция жолу менен чыгып жатабы деген суроо туулбай койбойт. Эми бул жерден эскертип кетейин. Былтыр тагыраагы 2024-жылдын 7-майында Темиров Лайф каналына Жапаров алтынды Кипрга алып чыгып кетти деген иликтөө чыгып, элди дүрбөлөңгө салган. Собрала мафия боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Социалдык тармактарда бир видео пайда болду. Видеодон алтынга окшош куймаларды көрүүгө болот. Ассаламу алейкум, шеф. Вот грузду балдар алып келишти. Өзүм лично проверил и принял. Буюрса все на месте. Собрала мафия боюнча еще маалымат жок. А это сейчас отправляем. Коробкадагы жазууларды карап, 23-жыл 2-июль алтындын саны жана латын тамгалары менен IQ LCA деген жазууларды көрө алабыз. Мындай белгилер Тамчы жана Ларнаке аэропортторунун кыскартылган аталыштарын билдирет. Чын эле 2-июлда Тамчыдан Ларнакеге рейс болгон экен. Мальталык авиакомпаниянын жеке учагы Бишкек убактысы боюнча саат 15:41-де Тамчы аэропортунан учуп, 5 сааттан кийин Кипрге барып конгон. Видеодагы адам кандайдыр бир Сабыр абага отчет берип жатат. Эске сала кетсек, Садыр Жапаровдун да Сабыр аттуу бир тууганы бар. Иликтөө чыккандан кийин Садыр чычалап кетти окшойт. Эдил Байсаловду жана өзүнүн кол алдындагыларына тас дегениби, алар дароо Болот Темировду жаманаттуу кылууга киришти. Биз акылдаштык, анан кийин кыргыз эл үчүн бул абдан керектүү маалымат деп чечтик, анан кийин иликтөө катары чыгардык. Иликтөө катары чыгаргандан кийин Бишкек боюнча саат 2-лерде Эдил Байсалов, анан башка мамлекеттик кызматкерлер тышыбай баштады. Мына Болот Темиров мындай бийликти кулаткысы келет, тынч жашабайт, ар нерсе деп жаза баштады. Анан Эдил Байсалов 3-4 аргумент чыгарды. Эмне үчүн баягы социалдык тармактарга чыккан видео бул фейк деп. Бунун оюм боюнча ар бир слитка 12-4 килограмм, 31 штук, баягы ящикте жазылган 31 штук слитка, 384 килограмм баары кошулуп 1,5 тонна алтын дейт. Аны коробкаларга кантип салып койсо, аны ким көтөрө алмак эле деп айтып, ошондуктан бул фейк деп атат. Негизи коробкалар темирден, андан сырткары видеодон көрсө болот, атайын палета деп коет, атайын оор жүктөр үчүн колдонулат. Аны баягы атайын машина менен көтөрүп жөн эле жүктөп койсо болот. Самолет колоо машинага да болот.
Ошондуктан аргумент эмес да бул видео фейк дегенге. Экинчиден дейт, алтын слиттик атайын маркировка болот деп. Ал жерде жазылыш керек, Кумтордон чыкты, нары бери Кара Балтада афинажный заводдо номер алган деп, номерин жазылыш керек деп, анан кийин проба жазылыш керек, 999 проба деп жазылыш керек. Ал берки видеодо андай пробалар жок. Негизи туура ар бир слиттикте даже номерлер болот. Добросовестный сатып алган адам же уюм же фирма ал текшере алат. Кайсы жерден, кайсы күнү табылган бул алтын, кайсы күнү куюлган слитек дегенди тапса болот. Бирок бул жерде маселе эмне болуп атат? Маселе деген контрабанда менен сабыр аба деген деп видеодо айтылып атат. Контрабанда менен жашыруун чыгарып атат. Черный рынок дейт го, ошо жашырып сатканга аракет кылганда маркировка эч ким койбойт да. Кайсы келесо өзүнө табыш үчүн маркировка коет. Кумтөрдүн алтынына кол салган ким? Алтындарды сыртка ташуу боюнча чуу жараткан маалымат биринчи жолу чыккан жок. Жапаровдун тууганы Сабыр Жапаров 2022-жылы ушундай чырдын башында да турган. Бул сүрөт 22-жылдын сентябрында чуу жараткан. Сүрөттө Садыр Жапаровдун агасы Сабыр кайсы бир заводдо алтын куймалары менен жүргөн. Ошол учурдагы президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев сүрөт эски экенин билдирген. Бирок журналисттер бул билдирүүнүн чындыкка дал келбээрин аныктап чыгышкан. Ал эми маскалар заводдо коронавирустан кийин кийиле баштаганы белгилүү болгон. Жылдызхан Жолдошова баштан баштага берген маегинде дагы бул маселе боюнча айткан. Конвертте секретный материалдарды бирөөлөр таштап кетет да. Эң жогорку кызматта иштеген жетекчинин жакындары, агалары, билбейм, энелериби, жакындары деп жазыптыр. Турцияда банктарда, ячейкаларда алтын слиткаларды тиги мындай айтканда ошол банктын ячейкаларына салып атканы жөнүндө. Ошону менен бирге черный рынок деп коет Турциядачы. Черный рынок Турцияда жакшы иштейт. Мына ошол жерде биздин алтындар сатылып атканын дагы мага жазып кетиптир. Ал эми Садыр Жапаров өзүнүн актануусунда мындай деген: ошол мезгилде түрк туугандар мага жана мамлекеттик чиновниктердин кабылдамасына кире алышпай, агама чыгышкан экен. Эми бул жерден дагы актанып чыгышпасын, анткени Кыргызстанда алтын менен байланышы бар. 4 компания санкцияга киргизилгени да айтылып жүрөт. Кыргыз эли бага элегиң жыртык болсо байпалыңды көрсөтпө деп коюшат. Бирок бул жерде бага электери эмес, бүтүндөй Кыргызстандын болгон алтындары жыртык чөнтөккө түшүп жатканы көрүнүп калды. Ошол эле кезде Америка Кошмо Штаттары Кыргызстандын 4 компаниясына санкция киргизди. Эмнеге? Алтын контрабандасы үчүн. Бир жыл мурун Аль Жазира алтын контрабандасы боюнча иликтөө жүргүзүп, башкы контрабандистти аныктаган. Ошол иликтөөдө Кыргызстанда айтылган. Many of Patni's enterprises are managed by his holding company, Sun Multinational. This is multinational. We run 157 countries. What? All countries. He controls all the countries. Yeah. Even Kenya? Zimbabwe, Everything. Yeah. Kyrgyzstan. Yeah, everything. Yeah. Бирок эң кызыгы Кыргызстандын бийлиги буга чейин эч кандай реакция берген жок. Эч кандай билдирүү же иликтөө болгон жок. Атүгүл эң жөнөкөй наразычылык да байкалбайт. Ошол эле учурда өлкөдө 840 миллион доллар дайынсыз болуп жатканда, шаарларда ыш каптап, тыгындарда убакыт коротулуп, мектептерде китеп, ооруканаларда орун жетишпей жатат. Алтындын изи жок, көйгөйлөр толтура. Мен сиздерге билинген эле маалыматтарды эле айттым. Бирок биз билбеген дагы канча жашыруун иштер болуп жатат Кыргызстанда. Садыр Жапаровдун былыктарын ачык айкын айтып чыксаң эле, Байсаловго окшогон пахтакорлор далилсиз Садыр абасын актап башташат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул репортажда суроолорду ачык койдук. Сурообуз жөнөкөй. Кыргызстандын алтыны кайда? Ким байып жатат? Жана кимди алдап жатасыңар? Сиздердин жообуңарды чыдамсыздык менен күтөбүз. Азыркы маалда чындыкты айтып чыккандарды кечирим суратышат же камашат.
Айтор Кыргызстанда 3 эле жол калды. Биринчиси, эки доско пактакор болушун керек. Экинчиси, сокурдулөй же үчүнчүсү камалышын керек. Мен сиздер менен Улан Нурмамбетов болдум. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.